Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман калайык. Дагы да ушул Карабак айыл өкмөтү достук айылында жүрөбүз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына кече эле ушул жерде бактылуулук күндөрүн өткөрүп аткан жарандар бүгүн мына ушинтип топурактын үстүндө калды. Эми мындай карасаңыздар, бул жер бети жакшыны дагы, жаманды дагы көтөрө берет экен. Жакшысы деле жашай берет, жаманы деле жашай берет. Мына жакшы инсандар ушинтип жашап жүрсө, алар да көтөрүп жүрөт. Агрессор катары тигилер жашап жүрөт, алар дагы жерге көтөрүп жүрөт. Жер ушундай экен да. Көрсө, эмне үчүн көтөрүп жүрөт десе, ошол жердин ичине бар келесин, ошондо жолугабыз дейт экен. Азыр жанымда турган, салам алейкум. Атыңыз ким? Атамбек. Атамбек. Сиз согуш башталганда кайсы жерде элеңиз? Ушул жерде эле. Ушул жерде элеңиз. Точно ушул жерде. Кантип качып кеттиңиз? Бизге ушу тревога көтөрүлүп саат 6-дан 15-20 мүнөткө таңып алып. Ошо үйдөн чыккыла деди, ошо элдин баардыгы чыгып, ошойдон чыгып кеткенбиз. Переалга чыгып турдук. Ошондо башталды. Бул менен качышат да? Жок, нар жол жол менен. Качып. Переалга жеткенде жок уруш башталганда жок. Мына заставты көрдүңөр да, ошол жерде эле өткөндөн кийин Башталды. Таң дуң башталып кеттик да, ошол жерде күтүп турдук, ушу бугатты богуча. Ошол. Буга чейин кандай? Көрүнүп тургандар тажик эл болсо кандай жашайт элеңиздер? Эми ортодо болот эле да, мурдагы уруш болуп турат эле да буга чейин. Ушул 2012-ден бери эле уруш, талап болуп турат. Ошол. Ушунда катуу болду. Байектер, ушу ката-ката адамдар да Келди. Бар жокту караң, бамит этиштеди. Ушул. Канча адам жашайт элеңиздер бул жерде? Эле апам, бир акам бар, ошол. Үчөөңүздөр жашайсыздар. Ушул нар жактан киргенби демеп, буяка кирип анча шашканым шеттер. Ошондо үйлөрүм кетет эле деп ойлойм да. Бул жерде бир-эки эле үй калыптыр. Эки үй калганда. Эки эле үй. Калганы ушул Карабак айыл өкмөтүндө үйлөр күйүп бүткөн, Күйүп бүткөн. Баары толугу. Бүт баары. Биттен мечит менен бир-эки үй калган. Ушу мечиттен корккон окшойттор, Кудадан. Бул жактагылар кичине ыймандуураак окшойт, Могул Лейлекте мечитте катышыптыр. Мечитте намазкана бүт баары күйүп, ошол жакты көрүп келдик азыр. Бизде ушундай. Чегара бардыңыздарбы? Бардык. Бул жака бара элекпиз. Биз корктук. Чынында мына ушул Карабак айыл өкмөтүндөгү достук айылындагы эл чындында баатыр экен. Мына биздин жаныбызда эже жүрөт. Мен автомат жакын үйрөнөм деп. Чындыгында баатыр. Көрсө оружие бериш керек. Көрсө мындай баатырлар каяктан чыккан деп таң кала берет элем да. Көрсө мына сиздерге окшогон чыныгы кичине айылда баатырлар чыгат экен. Өз Баткенден башталат да, чындыгын айтканда. Ооба. Мен эм ынандым. Мен дагы мисал үчүн азыр айтсаңда жок Тажикстан го. Кечкөрүн ушу бары Баткенде жатып ойлосом, коркпой эле жатыпмын да. Биз беттен дөңдөн ашсак эле уже Баткен кетип бериптир да. Ушунчалык коркуп турлар да Баткен. Биз шетте туруп корккон жокпуз да, сөзүн ачык эле. Кудай кааласа эми өкмөт куруп берсе, ушул жерде жашайбыз. Бишкекке кетесизби? Жок, ушул жерде эле жашайбыз. Ушул жерде каласыздар. Өлсөм өзүбүздүн мазарыбызга көмсүн, кечегинде өлсөк бар жерге көмбөй, атабыздын алдыбызга көмсө болду. Улар канчалык эме кылбасын, ушул жерде жашайсыз. Жашайбыз, тиреш жашайбыз. Азамат. Туулган жердин топурагы алтын дейт го. Ушундай да. Азамат. Чындыгында мен азыр бул жерде мындай түнөштөн корком чындыгында. Сиздер баатыр эле экенсиздер. Үйдөн калгандан ончолук коркунуч жок. Азыр коркуу сезим жок. Коркуу вообще эле жок. Омурун уруш болсо эми мына адамдар курса деле мындай жок да. Декенсе жашайбыз, атышабыз ошол. Алла разы болсун. Биз дагы мол элден бир аз акча чогултканбыз, диний жамаат. Сиздерге ошол өз аманатын жеткирип келип отурабыз. Сизге 20 000 сом акча бөлөлү. Аз болсо дагы көптөй кабыл алып, эми биздин колдон келген жардам ушул экен. Башка эмне кылабыз? Кам болсам, кичине болсам баракасы менен берсе, хаммасы зор болот. Бизден жардам ушул экен да, башка дуа. Чоң рахмат. Келген, сиздер кеңиздер өз дуктамда келип, айылга келип кеткен. Зор. Алып койсо. Чоң рахмат сиздерге. Атыңыз ким дедиңиз? Биздики Мухаммад. Атамбек. Атамбек. Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат.
Баатыр элисиздер. Сыймыктанабыз. Чоң рахмат Тазим. сиздерге. Рахмат. Мынтуда мына ушул эмени мына жок эле да мурунузда мына полный эме болгон эле. Илметтешип болгондо 2021-жыл 29 апрелде ана жок эле. Марактан урган окшойт да, аны жарылып калыптыр да. Могул жер жарылып турат э. Ошол жерге катуу сок койгонму дейм да. Ошондо бүт тоноп кетишкен да. Же билинбейби тоногон. Ушул ушунча тоноп турушу үйлөрдү күйгүзбөй койгону эле жакшы эле дейм. Жөн эле сураса берет элеңиз да туурабы? Жыртык покружканы урдап кетти. Айтсаңын удучка кайырмактарын да алып кетти. Бар жакшылар, ана караң жамандары жатат. Кыскасы. Ушунчалык ач экен да. Ушунчалык ач экен да.